Финсабаттын алкагындагы дагы бир кызыктуу тема — коммерциялык банктардын кредиттик сунуштарын кантип тандоо жана талдоо керек. Финансылык кредиттик мекемелердин ишмердиги киреше табуу менен бирге эле калкты колдоого дагы багытталган. Бирок кызматташтык эки тарапка тең пайдалуу болуш үчүн кардардын өз мүмкүнчүлүгүн туура баалап, өзүнө төп келген кредитти алганы туура. Эгер сиздин чыгаша кирешеден көп болуп же акча абдан зарыл болуп жатса, түз эле банкка чуркаган туура эмес. Алгач кирешени көбөйтүүнүн башка булактарын издеп же жеке бюджетти карап чыгыңыз. Албетте, айрым банктарда кардардын ыңгайлуулугу үчүн кыска мөөнөттө бериле турган насыянын түрлөрү да бар. Бирок баары бир ала турган насыянын өлчөмүнө карабай, банкка кайрылаардан мурда жети өлчөп, бир кесип, жеке финансылык акыбалыңызды кайра эсептеп чыгыңыз. Эң биринчиден, кредитти алаардын алдында сиз өзүңүздүн финансылык мүмкүнчүлүктөрүңүздү баалап көрүш керексиз. Башкача айтканда, сиз ай сайын канча акча кетире аласыз, эң натыйжада канча акча төлөй аласыз, ошонун баарын эсептеп баалап чыгыш керексиз. Экинчиден, сиз ошол кредиттик каражаттар кайсы максатка керек экенин дагы аныктап алыш керексиз да. Насыянын түрү кардардын максатына ылайык болот. Мында өзүңүздү дагы, банкты дагы алдабаңыз. Анткени калп биринчи кезекте өз башыңызга тиет. Андан сырткары сиз өзүңүздүн насыят таржымалыңызды бузуп аласыз. Андыктан эгер мисалы сизге той өткөрүүгө керектөөчү насыят туура келсе, көбүрөөк акча алыш үчүн бизнести өнүктүрөт элем деп алдоого аракеттенбеңиз. Финансисттер насыя алуудан мурда шашпай, кеминде 3 банктын насыя сунуштарын салыштырып чыгуу кеңешин беришет. Кредиттик сунуштарды салыштырып жатканда, тандап жатканда, эң негизги бир параметрлер болот. Кредиттин ошолорго көңүл буруу да зарыл. Биринчиден, бул албетте пайыздык ченин өлчөмү, экинчиден комиссиялардын өлчөмү. Анткени ошол комиссиялар кредиттин толук наркына таасир этет. Насыянын бир нече түрү бар. Максатына ылайык ипотекалык, коммерциялык, керектөөчү, камсыздоо жолу боюнча кирөө менен камсыздала турган, кепилчилик, камсыздалбаган болуп бөлүнөт. Кардарлардын санына ылайык бир кишиге берилүүчү жана бир нече кишилердин тобуна берилүүчү насыялар болот. Эгерде сиз кредитти кыска мөөнөттүн ичинде алам деп жатсаңыз, анда сиз мындай арзан кредитке шарт болбойт да сизгечи. Анткени көп эле учурда банктар, кредиттик мекемелер тез арада кредитти жолжоболоо, аларды жасалуу, бул үчүн сиз чоңураак пайыздык ченин төлөп каласыз да. Бул мындай эреже да, банктык эреже катары эсептесек болот. Төлөө жолундагы өзүңүздүн ишмердигиңизге карап таңдап алыңыз. Мисалы, эгер сиз ай сайын киреше алып турсаңыз, анда аннуиттик ыкма менен насыяны төлөсөңүз болот. Сиздин жумуш мезгилге жараша болуп, туруктуу кирешеңиз болбосо, анда төлөмдүн жиктелген түрүн таңдаңыз. Мында сиз башында банкка карыздын көбүрөөк бөлүгүн төлөйсүз. Барган сайын төлөмдөр азаят.